эки учредитель качып кеткен. Канча адам менен келишим түздүңүздөр эле? 3900 адам. Акчаны алды, чөтөгө салды. Мен ушунчалык азыр жингелип келдим. Алар качканда жөн эле кетти же сиздердин акчаңыздарды алып качты? Бирок бул адамдар арам адамдар деп айтканда. Акчам азыр жок, бирок планым бар. Компанияда жок акча. 3900 адам 25 000 сомдон бергенде, элдик 100 миллион сомдой болду. Ооба. Каяка кетти ал? Мен лично кредит алып, акчамды бергенмин. Азыр кредитти төлөш керекмин. Мирлан деп жана бул эң чоңу жүрбөйбү? Балдар менен кол алышып туруп, жана эркекче депчи, эркектикте эле эч нерсеси жок го дейм, раз ошондо так вот. Бот дегенде кандай? Могу чирүү турбайбы? Баардыгы прокуратурага баратабыз. Заявление жазганы. ушинтип бири-бирден качып кете берсе, бул жакта турган адамдардын акчасы эмне болот? До конца барабыз, судка беребиз. Акыркы надежда сизде болуп атат, Камчыбек Кыдыршаевич. Арбаңыздар, көрөрмандар, буга чейин кече күнү бизге ушул Еврохантер компаниясынын кардарлары кайрылып, буга чейин убадалаган 10 күндүн ичинде беребиз деген акчасын кайтарып берген жок дешкен. Бүгүн биз азыр ушул Еврохантер компаниясына келип, ошол компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Мирлан Муратов да. Муратов мырзадан азыр ушуларга жооп алганга аракет кылабыз. Саламатсызбы? Азыр биз ушул негиз эле суроолорду берсек, ушундай кырдаал жаралды. Азыркы кырдаалдан кандай чыгайын деп атасыздар? Эмне себептен акчалары кайтарылбай жатат? 1 жыл мурун ушул ишти баштаардын астында биз изилдөө кылганда Польша мамлекетине квалификациясы жок, тили жок болгон кишилерге 90% бүт ЕС боюнча 90% ошо Польша болчу. Ошол себептен биз Польшаны тамдаганбыз. Тилекке каршы Польшанын консульствосу Алматыда, анан баштаганда чындап эле 4 ай ичинде ошол визаны карашчу. Кийин көп поток болгондон кийин ошо алар чоңойто албай койушту да, өзүнүн консульствонун эмесинче. Анан бизде ошондой чоң эме болуп кетти. Эми деген биз кантип чечебиз деп жүрөбүз. Бизге азыр Словакия мамлекети ачылып атат, шансчы. Польша боюнча мен унутуп кеттим айтканы. Ошо 1 жыл мурун биз баштаганда Польшада дагы проблема башталды. Себеби деген булар украиндик жумушчуларды алышчу. Азыр деген Украинадан барбайт, себеби деген аскер милдетин аткарышат. Ошон үчүн биз Кыргызстан ошо конкурентный средага кирди. Бизден сырткары Өзбекстан, Тажикстан бар, анан Юго-Восточный Азия боюнча алардын мигранттык мамлекеттери бар, Филиппин, Индонезия, Вьетнамга окшош. Биз ошолор арасында конкуренциядабыз да. Анан ошол себептен биз Польшаны аябай күчтүү иштетип баштайбыз. Март айында биз форум организация кылганбыз, спонсор кылыпчы, Кыргыз европейский форум Варшавада өткөргөн. Биз ошентип биз кыргыз жумушчу потенциалын, адам потенциалын биз көрсөткөнгө аракет кылдык да Польша тарабына. Вот, анан биз ойлоп жүрөбүз, жакында ошо консульство же посольство ачылып каларын Бишкектечи. Ага чейин биз кандай кылабыз? Биз дагы деле Польшага жөнөтүп атабыз адамдарыбызды, бизге приглашение келип атат консульствого. Андан сырткары биз Словакияны күтүп атабыз. Словакия боюнча биз лицензияны тапшырдык биздин регуляторубузга, бул Центр трудоустройства граждан. Эмгек министрлигинин алып. Ооба, биз лицензияңыздарды азыр алдыңыздар, ал элексиздер. Биз ошо күтүүдөбүз. Биз алар менен чогуу иштеп атат, алар бизге рекомендацияларды берди. Биз ошо рекомендацияларды аткарып жатабыз. Демек, лицензия азыр колуңуздарга тиелек. Словакияныкы келелек, тиелек. Анан ошо Словакия деген жакында эле июнь айында жаңы виза пайда болду, бул народный виза. Мунун системасы оңойрок. Бияктын консульствосу, бул жерде консульство эмес, частное визовое агентство. Демек деген пропускная способности жакшыраак. Булардын стандарты негизи бөлө керек да. Бирок ойлойм, негизи Европада жумушчу бул дефицит өтө. Анан Польша, Венгрия, ар кандай мамлекеттер да ойлонуп жүрөт. Бул дайыма жылда канча бир эме өзгөртүү болуп атат да, жеңилдетүү эме. Эми сиздер биз эми возврат боюнча бизде базас боюнча барам дегендер да бар, дагы эле ишенип биздин Еврохантер ишенип, анан кетпейм дегендер бар. Себеби бул акыркы маалымат болгон үчүн
барам дегендер дагы ойлонуп калышты. Биз азыр ошол жактан дагы коммуникация кылабыз. Биз жактан чоң эле кемчиликтер бар срок боюнчачы. Бирок бул бизден зависит этпейт, бул деген конституциядан да. Бирок биз деген убагында биз ушул суроону, ушул жоопту ар дайым айтып атасыздар, бизден көз каранды эмес деп. Канча адамдан келишим түзүңүздөр эле Польшага жөнөтөбүз деп ушул иштеп баштагандан бери? Мен биринчи сурооңузга жооп бере коеюн. Акыркы сурооңузду мен азыр кантип чечебиз деген суроогочу. Жок, анан акырын өтөлү, ушул жерден айтып кетип атпайсызбы? Канча адам менен келишим түзүңүздөр эле Польшага жөнөтөбүз? 3900 адам. 3900. Ооба. 1,5 жылдын аралыгында бул, Жок, 1,5 жыл эмес, күзүнөн баштап. Күздөн баштап. 1 жыл деле болду эле. 1 жыл боло элек, ооба. 8 ай. Ооба. Канчасын жөнөттүңүздөр ошончо? Биз 100гө жакын адам жөнөттүк, азыр дагы эле болуп атат. 100гө жакын, 3900дөн 100гө жакын жөнөтсөңүздөр, бул дээрлик бир 2%. Мен айтайын, бул деген бүт эле агентстволордо бирдей эле да пропорциячы. Биз просто чоң болуп калгандыктан бизге өтө көп көңүл болуп калды. А так барыбыз да бирдей. Ооба, барыбыз да бирдей. Эми ушул жерден анда эмне себептен ушул эгер ал сиздерден көз каранды эмескен, виза чыгарып берүүгө сиздер таасир эте албайт экенсиздер, эмнеге анда бул жагын жөнөтө албай туруп, артынан көп адамдан келишим түзүп акчасын алып бердиңиздер? Бул жакта эки фактор. Биринчиден биз убактылуу деп ойлогонбуз консульстводанчы. Биз дайыма коммуникациядабыз алар менен. Убактылуу деп ойлогонбуз. Биз анан тезирээк бир чечим болот деп жүрдүк да. Биз анткени дайыма иштеп, биз ар кандай маалымат, биз прямой маалымат таба албайбыз, себеби бул деген МИД Польшада. Биз ар кандай булактардан эмет, биз ойлогонбуз тезирээк болот депчи. Анан бул резонанс болгондо биз токтоттук. Биз азыркы жумушубуз бул азыркы базаны бүтүрүп, кетчү кишилерди кетирип, себеби биз обязательствобуз бар да, милдетибизчи. Кетпейм деген адамдарга акчаларын берип, бул азыр биздин эмес. Биз ошону кандай кылып атабыз? Азыр списокты түзөбүз. Биз список боюнча бүт прозрачный болот. Ким качан контракт кылды, анын статусу кандай, возврат кандай, мисалы киши деген билип калат да, качан кимден кийин акчаны алат депчи. Ошонун динамиканы анализ кылат да өзүнөчү. Ошондо сиздер ушул токтотобуз дегенди бир 4000ге жеткирбей, эми көрүп атасыздар да, аркы жактан кабыл албай атат. Бир 2000ге жок дегенде бир 2000ге жеткенде эле токтотуп, ой эми ушул жагын жөнөтүп алайын, аркы жагы караң болуп атат, жөнөтө албай калсам дагы эртең ызылдап жүрүшпөсүн деп ойлогон жоксуздарбы? Бул коммерциялык жагын ойлоп эле келгенин акчасын алып бермейли болуп калды. Бул деген мен үчүн коммерциялык эмес, бул менин өзүм жеке миссиям, бул диверсификация. Диверсификация деген бул чоң көп адамдын жашоосу деген да, бул 1000 эмес, бул деген 10 000, 20 000 адам да. Ошого биз маекпиз, ошол үчүн бизде көп адам иштеп жүргөн, ошонун бүт расход болгондор ошол жака кеткен. Мен бул жерден дивидендти алган акчанын баарын кайта инвестиция кылып атам. Мен азыр карызга кирип атам жанагы нерселерди кылган. Поэтому бул деген мен үчүн коммерция эмес. Мен дагы айтып кетейин, бизге ар кандай булактардан мына ачылат деп бизге сөз беришкен болчу. Биз ошого ишенип, биз уланта бергенбиз. Эми азыр кандай болуп атат кырдаал? Дагы деле ачылабы же ушинтип токтоттуңуздар? Азыр жана эмгек министринин алдындагы жарандар чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору лицензияңыздарды убактылуу токтотту. Биз убактылуу заморозка кылды, бизден эч ким алган жок. Бизге ден рекомендация берди. Биз деген ошол толук аткарып атабыз, ошол рекомендациялардын баарын. Алар сунуш бергенде сиздерге айткан, кетчүлөр болсо кетиргиле, акчасын кайтарып алам дегендер болсо толук кайтарып бергиле. Ошол иштерди аткарып бүткөндөн кийин анан лицензияңарды жандан Жок, андай болгон эмес, башкача болгон. Сунуштар берген да. Сунуштар берген. Ооба, аткарып атабыз биз. Ошо аткарбасаңар лицензия жанданбайт деп айткан. Ооба. Азыр эми ошол акчасын кайтаруу боюнча буга чейин келгенде арыз жазгыла, 10 күндүн ичинде кайтарып беребиз деген. Бул жактан убада беришкен. Мага дагы айтышкан, өздөрүнө дагы айтышкан, 10 күн өтүптүр. 10 күн өткөндөн кийин келишсе дагы башкача болуп өзгөрүп кеттир да. Бул эмнеге мындай болду? Мен бул кезде бир жумага командировка барам, бул башталганда. Сиз билем, сиз бул жерге келгенсиңер. Анан бизден бул единичный ситуация болот деп ойлогонбуз да. Анан деген бул өтө катуу ситуация болуп кетти. Сиз дагы келгенде сиздин дагы аудиторияңыз бар. Анан биз
тилекке каршы жакшы коммуникация кыла албай койдук. Биз азыр ошону оңдоп жатабыз. Биз элге айтып атабыз, эмне кылып атабыз, кантип проблеманы чечебиз деп. Ошону и мен ошо жок болгондо биз срочный меры биякта жасаган болчу. Убактылуу руководствочу. Алар деген абдан азамат болушту команда. Ушул ситуацияны деген контролго алышты. Биз деген оперативно карыз алчу кишилерден алып, ушинтип берип аттык. Бирок деген биз түшүндүк, что бул деген адилетсиздик болуп калат экен. Себеби деген ким биринчи келип, ким биринчи көп бакырса, ошого возврат кылган, бул туура эмес деп. Биз деген бакырса эмес, расмий түрдө келип эле Ошо- арыз жок, жазып арыз жазган, сиздер койгон талапты аткарып, арыз жазып 10 күндүн ичинде кайтарып беребиз деп атат. Арыз жазып кетип атат, анан 10 күндөн кийин келип атат. Ошол да бакырып келип азыр бер дешкен жок. арыз кылгандар бул демек биз үчүн статус өзгөрдү. Бул деген уже барбайм деген да. Ошо барбайм деген арасында биз очередь менен кылабыз. Очередь деген ким качан контракт түздү биз мененчи. Ошол боюнча биз возврат кылабыз. Биз ошону деген понедельник күнү бир актовый зал издеп жүрөбүз азыр. Ошондо биз чакырабыз биздин аудиториябызды и түшүндүрөбүз биз эмне кылып атабыз, кандай планыбыз бар. Ошол списоктарды понедельник күнү көрсөтөбүз. Понедельник күнү кимге качан беребиз деп көрсөтөбүз. Понедельник 8-июль болуп калат экен. Көрсөтөсүздөр же акчасын кайтарып бересиздер? Жок, көрсөтөбүз. Анан ошол боюнча Бул күндө кайтарып беребиз деппи? жок, аныкы список болот очередь. Анан күндө биз статусун алмаштырабыз. Алган кишилер ар бир адам өзүнүн эме динамикасын көрөт биз берип атканыбызды, иштеп атканыбызды, визалар барам дегендерге кандай документ, ошону биз прозрачный кылганда, чтобы элдин деген толук маалыматты берүү боюнча. Толук суммада кайтарасыздарбы? Биз биринчи мындай кылабыз. Биз юридикалык жагынан жоопкерчиликти бүтүрөбүз. Бул деген приглашениялар келсе, биз жарымын кайтарып беребиз, приглашение келсе толук беребиз. Анан баары юридикалык бүткөндөн кийин мен баарына эле айтып жүрөм, сиз азыр да камерага айтып коем. Мен деген ошол жарымды кармап калган акчаны мен өзүм кийин берейин деген эмедемин. Себеби деген бул колунда жок адамдар көбүнчө барат да Европага иштегеничи. Бул мен үчүн моралдык жагы жогору турат да юридикалык жагынанчы. Бирок биринчи биз компанияны жакшы туура иштетиш үчүн биз юридикалык жагынан бүтүрүш керекпиз. Андан кийин мен деген жеке уже моралдык жагын эметип баштайм. Демек, моралдык жагын дегенде сиз кимге приглашение Белгендерге жарымын акчасын бересиз. Ооба. Андан кийин өзүнчө дагы жарым акчасын бересиз. Ооба, ошондой кылам мен. Канча убакыт болбосо дагы ошону мен жасайм. Сиздердин жетекчилердин баары эле өзүндөбү? Анан кээ бирлер качып кетиптир, мындай болуптур деп айтып. Жок, ал мындай эмес. Биринчи жетекчи деген, экинчи жетекчи деген бизде Павел болгон бул жердечи. Эми ал өзү тарыхы өзгөчө, ал деген онкологияны орган, жеңген да. Анан бизге жумушка киргенде бир айдан кийин Россияга кетем деп калды да. Эмне себептен десе, эме деп айтат. Тиги баласы, атасы ооруп калгандан кийин баласы медицинский направлениени тандайт, анан ошо Россияга эмес, бул стратегиялык деп коет калды. Бул жактан биз да капа болгон, себеби деген башына билгендек болсок, биз жумушка албайт элек болчу, себеби деген биякта жоопкерчилик чоң да. Анан ошол эмеден биз улам аны кармап аттык бул жерде, себеби деген жумуш көп да, бирок бар деле кетип калды, анткени өзүнүн планы жогору туруп калды да. Ал ошол юридикалык дареги дагы деле ошол, Тишанский Павел. Биз азыр өзгөрттүбүз, азыр издеп жүрөбүз. Учурда ким анын ордунда? Сыргабай деген болгон. Андан кийин Сыргабай деген. Жок, буга чейин биринчи Сыргабай болгон, анан Павел болгон. Павелден кийин азыр учурда ким жүрөт? Азыр биз издеп жүрөбүз. Жана аткаруучу директор деп жүрмөчү? Ал аткаруучу, ал убактылуу. Учредителдерден карасак, негиздөөчүлөрдүн арасында Муратов Ирлан, мен. Мамонтов Игорь дейт. Ал да барбы сиздердин учредителер? Ал учредителер арасында бар. Исаков Чыңгыз сиздер менен. Абдулмажид Ваджима Асатуллах. Бул Ваджима. Осоев Никита. Бул баары эле бар, сиздер. Нече качкан эмеспи учредителер? Эки учредитель качып кеткен бул жерден. Ким дегендер? Мен эми аты жоюн айтпай эле коем, эми бар деле билип каласыңар, бирок экөө качып кеткен. Ал деген мен Европада командировка болуп жүргөндө качып кеткен. Ошол жактан мен дагы айтып коем, биздин дагы командабызга оор убакыт болду ошол учурда, себеби мен командировкада болгонмун. Экөө учредитель качып кеткен. Биз основной соучредитель болгонбуз.
Алар качканда жөн эле кеттиби же сиздердин акчаңыздарды алып качты? Эми деген бул жумуш болгон учурда дивидендтерди алынган болчу. Ошолор негизи деген аткарылгандан кийин толук эме болуш керек да. Аткарылбаган дивидендти кайтарыш керек деп, ошол үчүн алар сыртка чыгып кетишти. Азыр мына жарандар канча арыз жазды сиздерге акчамды кайтарып алам деп? Бизде бир 200-дөйгө мен анда такташ керек азырчы. Биз деген ошо толук список кылабыз да, ошондо көрүнөт да ким канча арыз. Аларга кайтарып бергенге акчаңыздар барбы? Мен ошо планым бар, акчам азыр жок, бирок планым бар. Компанияда жок акча. Аны деген чечүү азыр түшүндүрөм силерге. Бул деген биз азыр бул биздин жумушубузду оңдотуш керек азыр. Өз эметке. Себеби деген бизде алам деген арасында сырткары барам дегендер бар көп. Бизге экөө тең милдетибизди аткарыш керекпиз бул жерденчи. Ошол боюнча биз лицензияны күтүп атабыз, өкмөтүбүз алардын дагы тартиби бар. Ошол боюнча биз дагы сабырдыкты сактаганга аракет кылып атабыз. Күн сайын биздин жарандарыбыз менен сүйлөшүп жүрөбүз, түшүндүрүп жүрөбүз болуп. Андан сырткары биз инвестицияны дагы издеп жүрөм. Бирок инвестиция деген моундай акыбалда оңой эмес. Анын инвесторлор менен сүйлөшкөндөр айтып атат, сен деген оңдогун ситуацияны оңдогондон биз деген кайта сүйлөшөбүз деп, ошондо ар кандай инвесторлор менен сүйлөшүү түрүндөбүз. Ооба, бул азыр компанияда акча жок деп атпайсызбы? 3900 адам 25 000 сомдон бергенде, дээрлик 100 миллион сомдой болот. Ооба. Каяка кетти ал акча? Булар деген биз офистебиз, офистин расходтору, бизде штат чоң болгон. Биз деген мен өзүм чоң компания түзөм деп эметкенмин. Себеби деген диверсификация деген чоң компания керек да, бул деген кыйын адистер керек. Кыйын адистер деген көп акча табышат. Себеби алар деген бул конкуренцияда сырт мамлекеттерге барышат. Биз деген ошондой чоң адистерди алганбыз. Бизде өзүбүздө мындай илим отделы дагы болгон, алар мындай изилдөө кылып, биз мындай чоң компания куруп атабыз. Ошого деген көп расход керек да. Анын себеби деген ошол расходдорду ушул жакка кеттик. Азыр деген жарымынан биз жарымын берип койдук. Биз уже бул жарымда турабыз. Жакында бул кичирейттик. Жакында деген биз бүт мындай устойчивостька өткөндөн кийин биз деген башка офиске өтөбүз. Менин азыркы негизги максатым бул деген биз Еврохантерди мындай скромный, жөнөкөй бир компания, эл менен иштеп турган компанияны кылыш. Буга чейинки келинчиликтер мойнубузга алабыз. Биз деген мындай скромный рекрутинг мурун деген сатуу болчу бизде, киши келген коммерция болуп туруп. Мен азыр деген аны рекрутинг кылып атам. Ошого командабыз толук күчүбүз бар ошого жазам. Мурдагы жетекчилик ошондойго жол берген атасызбы? Кандай дейсиңер? Мурдагы жетекчилик ошого жол берген атасызбы? Ооба, коммерциялык жакка, ооба. Ооба. Мен деген ошо айтып аткан бул деген мен үчүн бул миссия, бул бизнес прибыль, убыток деген бул деген эффективность жөнүндө эле, а негизги деген бул ушунча адамга Европага жумуш бере алабызбы деген ушул менин миссиям да. Алар биздин эмес слоганыбыз, эгерде карасаңар, уезжаем, чтобы вернуться деген, жеңил барып, оор болуп кел деген ошол биздин эмебиз, максатыбыз. Эми азыр буларга кайтарып бергенге акчасын каяктан табасыздар анда? Компанияда акча жок. Мен сизге айтпадым, дагы кайталап кетейин. Компаниянын акчасы жок деп атасыз. Мен кайталап кетейин. Компания кайтарат деп атпайсызбы? Ооба, мен кайталап кетейин. Мен инвестиция издеп жүрөм. Азыр инвесторлор менен сүйлөшүп жатам. Мындан сырткары биз деген азыр жумушту возобновлениега эметип атабыз. Ал боюнча биз регулятор менен иштейбиз. Анын бүт иште негизичи менде четкий план бар. Бул канча убакыт болсо дагы мен ар бир адам менен кутулабыз биз. 200дөй адам арыз жаздыр, акчаны кайтарып алайын. Буга чейин бирөө жарымына болсо да 150 адамга биз кайтардык. Бул деген кантип кайтардык? Бул деген биз карызга акча алдырдык. Биз жеке карызга сурап эметип ошентип кайтардык. 150 адамга кайтардыңыздар, дагы 200 адам турат. Ооба. Биринчи келип арыз жазгандар ала албай атабыз деп атышпайбы? Жана биринчи милицияга барып арыз жазган. Ооба. Мен түшүндүрөм. Ошолор 10 күндөн кергиле деген, эми биз угуп келсек кайтара албайбыз. Биз аны деген катуу анализ кылдык бизче. Кандай кылабыз депчи. Эгерде биз отдельный группа бизге арыз жазган эме аларга биринчи болсок, бул анда деген адилетсиздик болуп калат башкаларга. Биз ошон үчүн деген канчалык бизге жакпаса дагы биз адилеттүү жолун тандадык, тура жолун. Бул тура жол деген ким эң көп күткөн кишиге контракт түзгөн, ошол кишиге биз эң биринчи беребиз депчи. Ошондой жолун таптык биз. Канчалык бул
баарыбызга жакпаса дагы ошондой жолду тандадык биз. 150 адамга берипсиздер. Кийинки адамдарга качантан баштап берип баштайсыздар? Биз ошо понедельникке чейин азыр издеп жүрөбүз. Мен деген өзүм кредит маселесин дагы ойлоп жүрөм. Инвестиция метип жүрөм. Ошо понедельникке жакын биз толугураак биле алабыз да. Эмен мындай убакытын айта албайм, бирок толук милдетимди аткарам деп мен эрким бар. Эртеби кечпи, бирок барып ооба. Бул жерден бир аз сабырдык керек. Мен деген өзүмдү жертва кылгым келбейт. Мен мурунку партнерлорум качып кетти депчи. Менде толук программам бар. Аны деген аткарабыз, командабыз менен чогуу бирге аткарабыз. Ким биринчи келип арыз жазганда эмес, ким биринчи бул биз менен келишим түзгөн, заявка таштагандарга кайтарып беребиз дейт. Ошо макулсуздарбы? Жок, биз ага макул эмеспиз. Анткени биз арызды элден биринчи таштаганбыз да. И РОВДга, и бияка неге булар жөндөн жөн эле калп сөздөрүн айтып эле бизге акча бербештин айласын ойлоп таап атышат да. Мисалы, андай жазган күндө деле ал акча бизге качан жетет? Тем более булар акчабыз жок деп атат. Они уже банкротство болуп атышат да. Буларча кайсы акчаны беришет булар? Булардын акчасы жок эле, бизди ошентип эле алдап атышат да. Мисалы, өткөндө келген күнү средага бизди чакырбады эле. Булар ошондо эле акчалары жок болчу экен. Бизди убара кылбай, мен мисалы ат баштан бери келдим да, баламды таштап, кызымды таштап, мен сестренка братишкамды тапшырды деп эдим белем. Алардын баары мага доверенность жазып берген, булардын сөзүнө ишенип, акчаны алып келесиз да депчи. Биз келсек, мени тияктан бери убара кылыпчы, мен аяктан келгендим эле, бияка канча акчам кетти да, мисалычы. Жок, эчтеке кайра ушинтип биздин акчабыз жок, билгениңерди кылып алга деп атат да. Биз кайрылчу жерге кайрылдык, бирок аяктан да эч кандай толук жок, бизге эч ким мындай жардам бербейт. Негизи бул кече күнү келсеңер акчаңарды беребиз деп чакырды беле? Эмне деп чакырган? Мен 10дон баштап эле ушакта жүрдүк. Мен мисалы түштө жеттим, түшкө чейин биякта балдар жүрүштү. Алар бияка келип точно бересиңерби, элдер келатат десе, ооба кечки 7ге чакырышканда кечки 7ге дебедик белек, договор все в силе, келе бергиле деди да. На самом деле биякта сотрудница, биз менен байланышып аткан сотрудницадан сурасак, ал айтып атат, бизге эртең менен акча жок, эчтеке бербейбиз деп айткан, бирок келчүлөрдү келе берсин, чакыра бергиле деп коюптур. Ошол разве это уважение? Это вообще как-то мындай айткан сөздөрү менен кылган иштери мен вообще не совпадают да. Мындайча айтканда, бул еще мынтип айтыптыр, Мирлан деп жанагы эң чоңу жүрбөйбү? Балдар менен кол алышыптыр, прям эркекче депчи. Эркектикте эле эч нерсеси жок го дейм, раз ошону вот так вот. Биз айттык, силер эркекче сөз бербедиңер беле десек, кечирип койгула, мен туура эмес айтып алыптырмын деп эле койдум. Ошол сөзбү? Силердин мындай группаңыз бар дедиңер, канчага жетип калды? Баягында 300 дедиңиздер, 300. Азыр 550. Ошол жактан айтып атышабы, мындай кайтарып алдым дегендер болдубу? Кайтарып алдым дегендерден лично мен билгенден 10 эле адам кайтарып алдык деп, алар дагы монтип точно айтпай эле акырын эле группадан чыгып кетти да. Прям мен алдым деп бирок группага эч ким жазган жок да. Биз өзүбүз эле группадан чыгып кеткендерди аркылуу эле билип калдык да, потому что алар акчаны алгандыгынчы. Алар уже арыз жазгандан кийин аябай ызы чыгып эле алып кетишиптир. Мына жакта бир эже айтып атат, өткөндө бир 3 чоңураак улуураак эже келип аябай бияка скандал кылып кетиптир. Ошолордун оозун жаап акчаларын кайтарып бериптир да. Бизди болсо эми биз адекватно чечели дедик, ызы чувству жок. Булардын сөзүнө кирип макул бүтөлү деп бүтүп до сих пор ничего нету да. Баардыгы жаштар, баары эле машина алгысы келип атат, жакшы жашоодо жашагысы келип атат, ата-энесине жардам бергиси келип атат. Анан мынау байкуштар менин балам, өзүм эле алайынчы, башкалар мен окуусун заочный кылып алып, кредит алып алып, тапшырып, эмне үчүн моральный ущербти булар ойлонушпайт дейм да. Канча убактыбыз кетип атат, мына баарыбыз азыр иш убактында келдик же окуудан келдик, туурабы? Эмне үчүн ошону ойлонушпай, булардын начальнигиби или уюштурган адамдары кетип калып атат. Биздин кызыкчылыкты көздөгөн жок алар. Акчаны алды, чөнтөгө салды. Мен ушунчалык азыр жин келип келдим. Башында келгенде биринчи партия келип акчасын алды, туурабы? Акчасын алды, бирок мен ошондо да өзүмдү кармап, может, биз эми жакында эле тапшырдык, февралда тапшырган. Андан кийин азыр кызым келди. Акция менен майда тапшырды. Бизге эмне Европа, кыргыздарга байкуштар акция кылып кой. Бул буюмбу, виза. Бул буюмбу, пригласительный. Мен ошого түшүнбөй атам. Акция менен тапшыргыла, келгиле 25 000 сом бере калгыла, андан кете каласыңар. Мына азыр майда келгендер жакын арада тапшыргандар акчасы жок дейт. Эмнеге биз кечөө эле тапшырсак?
Эмне үчүн 8 ай 1 жыл күткөндөр бар экен, Алардын акчасын түшүнөм, документтерге жумшады, консульствого жумшады, очередке турду. Эмне үчүн кечээкү тапшырганын акчасы жок? Мен ошого түшүнбөй атам. Эмне үчүн окей, сенки пригласительный келген жок, мен ал дебейби? Эмне үчүн бизде баардыгы эле ушундай лицензиясы жок компаниялар иштеп, карапайым байкуш калктын акчасын алды, чөнтөккө салды, биз кимди байытып атабыз? Вообще кимди байытып атабыз? Биз үнүбүз кимге жетет? Может, Садыр Жапаровка жетеби, может, Кыдыр Шаевичке жетеби, 200 адам болобу, 300 адам, бир адамдын да маселесин чечиш керек да. Мен асмандан алып ал акчаны төлөгөн жокпуз. Эч ким бизге мегилесиздер, Еврохантерге барып келди акча берген жок чынында. Ошол маселени чечип берсин деп биз баарыбыз ушул жерде турабыз, жүрөбүз. Анан биз Еврохантердин жабылышын чынында каалаган жокпуз. Баары эле төлөп алды, 50% топ. Эмнеге биз акчабызды ушуларга берсек, анан биз эмне үчүн 50% алышыбыз керек? Мен аны процентке башка адамга берип койсом, сверху алмакмын да, чынындачы, туурабы? Сиз өзүңүз качан тапшырдыңыз? Өзүм мен январда тапшыргам. Бирок мен акчамдын половина суммасын кайтарып алгам да. Жарым миң эле кайтарды. Половина сумма. Приглашение келди. Приглашение на работу келди деп, именно мен келген күнү, ошоктон акчамды алайын деп келген күнү аларга деген договор эме келди да, разрешение работа сизге келди деди да. Ошо. Жарым миң. Азыр бул жактан ким тапшырдыңыздар эле сиздер? Мен Байкем экөөбүз тапшырганбыз. Азыр Байкем аркылуу чуркап жүрөм мен. Байкеңиз ким алып айтат? Ал Москвада да. Москвада болчу, азыр ошо келе албайт. Азыр жаймадачы времени. Мага бир адам айтып берди, коллегасы бул Еврохантерге 1 миллион сом коюптур. Кредитке акча алыптыр, анан кийин өзүнүн бүт семьясынын баарын бияка регистрация кылыптыр. Регистрация кылгандан кийин азыр 25 000 сомдон бир айда банкка төлөп ушинтип отурат. Анан кийин азыр Еврохантер же Польшага жиберген жок, же Словакияга жиберген жок, же акчабызды кайтарган жок. Ошо менен адамдардын убалында калып атат. Андан тышкары дагы бир эжебиз бар, эжекебиз кечээ күнү келген болчу. Ал болсо жолдошу экөө унаа менен бизнес кылышчу экен. Анан кийин кой биз Польшага кетели деп унаасын сатып, бияка агентствого акчасын берип, анан кийин кайра отурушат. Кантип эмне кылып жумуш кылаарын билбей. Потому что бияктан акчасын да кайтарышкан жок. Алар иштеген да. Ушундай кейстер толтура. Сизге да жакында келген бир аял 5 баласы менен жалгыз жашайт экен. Анан хотела Польшага барып иштейин деп барайын десе, анан кийин бүт акчасын берип коюп, бияка анан кете албай калган. Биякта да биздин арабызда мен лично кредит алып акчамды бергенмин. Азыр кредитимди төлөш керекмин да. Анан кийин ушундай кылбай эле койсом, кишинин убалында калып, карма деген нерсе бар, обязательно келет, анан кийин бул нерсе туура эмес нерсеге жатат го деп ойлойм. Негизи эле бул жактан көп эле могу акчасын албай жүргөндөр, көбүнүн эле колунда мындай басып койгон акчасы жок. Ошол 25 000 деген сомун табып, кийин ошол акчаны эптеп табып, тапканын малын сатып, же чогулткан акчасын, же бирөөдөн алып, ошол жактан жакшы иштеп калсам кийин кайтарам деп бергендер экен. Көп эле бизге дагы кайрылып атышты. Биринчи материалды чыгаргандан кийин минтип алданып калдым. Мынчам бар эле, мынча балам бар эле, эмне кылам? Жалгыз балам бар эле, ошого эптеп акча табып берип жөнөт дедим эле деп. Ушинтип күйгөндөр аябай көп экен. Ушунча адамдын убалында ойлош керек. Буну бир жансыл кылып чечпесе болбойт. Ошол жакта интервью беришкен 3 мол компаниянын основательдери, жетекчилери айтып кетишкен. Бул элдер РОВДге жазган заявление жазган адамдар. Булар болсо башка компаниянын чыккынчылары. Булар болсо бизди жапкысы келип атат. Биз жакшы эле иштеп атабыз, бирок бул адамдар арам адамдар деп айтканда, айтып кетейин деген биз жөнөкөй эле адамдарбыз. Биз деген өзүбүздүн интерестерибизди карайбыз. Биз деген өзүбүздүн акчабызды алып алгыбыз келет, же Польшага кеткибиз келет. Бирок биз деген эч качан бул жөн эле Еврохантер мага жаккан жок деп жапкыбыз келген жок. Ошондуктан азаттыкта
Аки престе дагы айтышкан, что вот биз деген бул проблеманы чечебиз, жакшы болот баары деп, бирок биз ойлошубуз боюнча бул компания жабылышына аз эле калды окшойт. Еврохантердин жетекчилери Аки преске репортаж беришкен. Айтышкан комментарийлерге жалаң боттор жазышат, мындан кийин биз кете албай атабыз деп. Анан кийин комментарийге көп жаман нерселер жазып атышат. Бул жалаң борторго акча төлөнгөн, ошондуктан чындык эмес деп айтып атышат. Негизинде бул бүт баарыбыз эле 6, 7, 8 ай, 1 жылдан күтүп аткан адамдар эле просто элдер ушуга илинбесин деп ушинтип жазып аткан сиңер. Бот дегенде кандай? Могу чиркөө турбайбы? Баардык адам, баары көрүнүп турат. Мына ушул жерде эле 50дөй адам турат. Жазгандар канча болуп атат? Кайрагандар канча болуп атат? Мен да бир сунуп кетем да. Ошол Аки престе булар интервью берген видеонун астында карасаңар, бүт өзлөрүнүн набор ботторго бүт аттары орусча, бирок таптак кыргызча ушу Еврохантердин неметип, жактап бүт комментарий жазгандар. 45 чогулганда жүргүлөр мен менен 2-3 киши киргеле деп кабинетке кирдик. Кабинетке киргенде айтты ушундай. Мен эркекче сөз берем. Мен мына ошол күнү келгенде эле айткан, мен жаңы эле банкка түшүп, уже акча даярдап койдум. Силердики жакында чечилет деген. Анан бизди 4 киши болуп кирдик. Киргенде эркекче. Кимдин кабинетине кимге кирдиңиздер? Билбейм, кимдин кабинети. Ким деген адам? Мирлан менен чогуу кирдик. Мирлан мырза өзү алып кирди. Мен жакында Европадан келдим. Алдабайм тиги бул эркекче сөз берем деген. Бул эркекче сөзүнө турган жок. Анан кече дагы уже көп нерсени обещать этип атат, бирок мындан кийин ишенич кыйын да. Эркекче сөзүнө турбагандан кийин сөзү менимче сөзүнө турбайт го дейт. Бул жерде биздин укук коргоо органдары дагы ушул ишке тыкыр көз салып жакшыраак көңүл буруп коюш керек окшойт. Анткени буга чейин биз айтып жаткандай эле компаниянын жетекчилери өздөрү айтып атат. Эки негиздөөчүлөрдүн экөө качып кетти деп атат. Акчабыз жок деп атат. Качып кеткендер дагы канча бир суммада акчаны алып кеткен деп атат. Компаниянын татыр акчасы жок деп атат. Анан эми ушинтип бири-бирден качып кете берсе, бул жакта турган адамдардын акчасы эмне болот? Булардын тапкан мээнети, булар маңдай теринеп үйгө отуруп калыш керек. Башка органдарга да кайрылабыз. Баягы заявление жазганыбыз аяктан эч бир кадам жок, бизге жардам жок. Дагы бир сыйра барып ГКМБге кайрылыш керек. Буга чейин прокуратурага да башка тобуңуздар жазган окшойт арыз, Адамдар кечээ күнү барып келишиптир. Аяктан деле бирок на рассмотрение бир 4-5 күн деп коюптур. Аяктан деле мындай внятный ответ болбоптур. Biz в данный момент Еврохантердин основатель компаниясы Мирлан менен прокуратурага баратабыз. Заявление жазганы. Биз ушунча эл чогулуп акчабызды ала албай жүрөбүз. Биз 21-нде РОВДге жазганда, бияка келгенде бизге сөзүн беришкен 100%, 100% бүт баарыңарга акчаңарды кайтып беребиз деп. Кече күнү келдик, кече күнү 10-күн болду. Келсек, биякта Мирлан агай айтты, соучредитель этой компании, биз силерге акчаңарды бере албайбыз, биздин акчабыз жок, биздин эки сооснователь акчанын баарын алып Россияга кетип калды деп айтты. Ошондуктан акчабыз жоктуктан биз азыр инвестиция алабыз, анан кийин ошо акчабыз болгондо силерге жарым сумманы эле беребиз. Бирок ал белгисиз качан беребизди, ал 1 ай, 2 ай, 3 ай, 1 жыл болуп кетиши мүмкүн деп айтышты. Биз андайга ишенбейбиз, биз уже ойлоп атабыз, берилбейт окшойт акчаны деп. Ошо. Кайсы органдарга, милициядан бир аракет болду, силерге чалдыбы андан кийин? РОВДге 30 киши заявление жазган, эч ким чалган жок. ГКНБге жаздык заявление, эч ким чалып даже талонду берген жок бизге. Талон бериш керек болчу. Арыз жазды деген талонду? Арыз жазды деген. Анан кийин биз деген башка да линияларга чалып атабыз, нигде нету помощи, да. Айтышты, эми адвокат жалдап эле барбасаңар мындай эчтеке деле болбойт деп. Поэтому справедливостька көп ишенбей деле калдым негизинде айтканда. Мындан ары эмне кылайын деп атасыздар анда? Мындан ары биз бүгүн Министерство внутренних делге барып арыз жазабыз. Андан кийин чыгып барып Свердловский районный судка барабыз. Ошол жактан заявление жазып коебуз. Анан уже чечишебиз. Если болбой эле баратса, биз деген адвокат жалдап туруп, анан кийин до конца барабыз, судка беребиз. Деп элем.
Жок, булар мынтип айтканда өткөн именно мен сурагам да. Эме деп Тиржанскийге качып кеткен Турбаева десем, Мирлан байкебиз айтканда жок, ал качып кеткен жок, онкология менен ооруйт. Анын өмүр баянын полун айтып берген да. Анан ал дегенен ошо менен Москвага кетти дегенде анан айтканбыз да, жок качып кетти десек, анан азыр келип ошо сөздү өзү айтып атат да. Качып кетиптир, ошо акчаны алып качып кетти деп. Ошого шылтып атат да. А мурда келгенде мен жигиттик сөзүмдү берем, сөзүмө турам деген да. Жигиттин эки сүйлөгөн өлгөнү дейт го. Анан жигиттик эч нерсесин көргөн жокпуз бизчи. Кыз болсо макул мейли эми кыз сүйлөп коюптур, айтып коюптур дейсиң, жигит болсо айтып ошону кылыш керек да. Менин оюм ошондой да. Азыр болсо мына даже келип биз менен сүйлөшкөндөн качып, азыр мына тигине деп коюп баары бир басып. Азыр сиздер келген сайын эле, улам сайын эле ар башкы жетекчилер менен сүйлөшүп атпыздар да. Буга чейин келгенде башкалар. Буга чейин келгенде Алтынай деген кыз ошол келип бизге информация таратпагыла, видеолорду таратпагыла, силерге 100% акчаңарды кайтарып берем деп видеого тартсак да ошондо өчүргүлө деген, бирок арасынан бар да тартып алгандарчы. Андан кийин келсек, Алтынай жок экен өзүчү. Азыр деген барыңа бизге заявление чыктап кетесиңер, в течение 10 дней, как в вашем договоре указано, ошондой эле болот. Но со своей стороны мы вам до 10 дней выплатим ваши денежные средства в том же объеме, который у вас там в чеке указано. Биз Камчы Кыдыршаевичке кайрылалы дегенбиз. Биздин ушу Еврохантер компаниясына келип, ушунча адамдардын баары алданып, бизди за границага, чет өлкөгө жумушка жиберебиз деп алдап ушул күнгө чейин келишти. Уже 1 жылдан бери, 6 айдан бери ушул жакты күтүп атабыз. Күнүгө эртең мына бүрсү күнү биз заявление жазгандан да уже тажап калдык. Заявление жазган жерде алып карашпайт. Азыр прокуратурага барып жазып келдик. Акыркы надежда сизде болуп атат. Камчы Кыдыршаевич, ушул эмени жакшы карап берип койсоңуз жакшы болот эле.